Индира Шашенованын мамлекеттик кызматта эмгектенгенине 7 жыл болду. Анын милдети жоопкерчиликтүү жана татаал. Кесиби программист Адис кызмат долбоорунун үстүндө иштеп, мамлекеттик органдардын толук маалыматын чогултуучу базаны даярдап, өлкөнү санариптештирүүгө салым кошуп келет. Кызмат тутуму маалыматтарды тез иштеп чыгуу, кызматчынын, бөлүмдүн жана мамлекеттик органдын планын аткарууну көзөмөлдөө, кызматкерлердин эмгегин аткарылган иштерге ылайык жана калыс баалоого багытталган. 2019 жылы жанагы Санарип Кыргызстан 2019-2023 жол картасынын негизинде кызмат системасы 630 мамлекеттик органга киргизилген. Бул жерде мамлекеттик органдардын ичинде территориялык, подведомстволук подразделениялары дагы бар. Ошолордун баардыгынын саны 630га жеткен. Бул тармак мамлекеттин жүгүн аркалаган кызматкерлерди даярдайт. Жооптуу кызматка барчу адам сынак тестирлөөдөгү суроолорго жооп берип, сынактан өтсө резервге алынат. Кызматкерлер жогорку жана башка кызмат болуп 2 багыт боюнча тандалат. Кадр кызматы министрликтин, борбордук аппараттардын саткачылары, мамлекеттик жана муниципалдык орган өкүлдөрү, облус райондордогу жергиликтүү бийликтин органдарынын адистерин даярдайт. Жобо боюнча жылына бир жолудан кем эмес конкурс өткөрүлүш керек улуттук резерв кадры түзүмү боюнча. Быйыл болсо биз ушул жазында эле өткөрөлү деп пландаштырылганбыз, бирок ошо карантинге байланыштуу биз өткөрбөй турабыз. Анан азырдагы ситуация пока билинбей турат да. Ситуацияга жараша, может быть, жылдын аягында болуп калат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кадр кызматынын негизги милдети бирдиктүү кадр саясатын жүргүзүү. Өлкө башчынын жарлыгы менен бекитилген жобого ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө иш жүргүзүүчү ыйгарым укуктуу орган болуп эсептелинет. Жобого ылайык мамлекеттик кадр кызматына бир нече милдеттер жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө ошол функциялар негизинде биз иш алып барып келе жатабыз. Бул кыскача айтканда мамлекеттик кадр кызматы бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш түзүлгөн. Ошол кеңештин аткаруу органы болуп саналат. Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыгып, бул ошо кеңеш тарабынан жактырылып, бүгүнкү күнү президенттин аппаратына жиберилди. Белгилей кетчү нерсе кадрларды тандоонун сапатын жогорулатуу максатында компьютердик тестирлөөнү өркүндөтүү милдети киргизилген. Ага ылайык мамлекеттик кадр кызматы Инфоком ишканасы менен бирдикте кызмат тутумунун сынак тестирлөө ыкмасын иштеп чыкты. Айжамал Болот кызы, Улан Касенов, Тилек Кычан уулу, Ала Тоо 24.